Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу легендаралуу обончу жана аткаруучу Жанышбек Кочкоров агай. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз студиябызга. Анан сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз, сыймыктанып турабыз бир четинен караганда. Анткени сиздин обондоруңуз менен биздин ата энелерибиз айтып калат, чоңойдук, өстүк, жаштык кезибиз сиздин ырлар менен өттү депчи. Анан азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Анткени бул маданият тармагында сизди көп көрбөй калдык дегендей. Домкультурада эмгектенем. Карабайсыздар. Окууну бүткөм да. Азыр пенсиядамын. Бирок ошо эмгектенем. Культурада, ошо биздин домкультурада аксакал катары бардык тармакка жардам берет. Сиздин тажрыйбаңыз менен бөлүшүп турбайсыздарбы жаштарга? Жаштарга тажрыйба менен бөлүшөм. Сиздердин учурдагы маданият тармагы кандай эле абалы, азыркы учурда кандай? Азыркы таптагы мисалы ырдап жаткан жаңы ырчылардын баягы сиз критик катары дагы байкап каласыз да, обонун сөздөрү депчи. Деги эле абал кандай? Мындай өсүү барбы? Биздин домкультурада абал жакшы. Биздин домкультурада себеби бардык кружоктор иштеп атат. Айылдагы домкультуралар иштеп атат да, биздики шаарда. Анан домкультуралык состояние да жакшы да биздечи. Барып концерт койгондор бардык таң калышат. Мында домкультура жок деп. Анан коллектив ошо сакталып калганда, баягы эң кыйын убакта дагы ошо домкультурада иштечүбүз. Биз ошол жерде мен 45 жыл иштеп атам. Анан баягы айткандай немени да көрдүм да. Советтер баягы орустар багында советтер союзда жүргөндө ал убакты көрдүм. Анан кийин демократиялык Кыргызстан өзүнчө бөлүнгөндө анда кыйынчылык болду. Кыйынчылыкта да иштедик. Эми азыр жаштар өзүп атат. Жаштарды жаманбаш керек, өзүп атат. Анан эми жана сурооң жаштардын мындай обон чыгаргандары эми алар азыркы заманга байланыштуу жеңил обондорду чыгарып атат да. Алар мен жамандабайм. Эми жеңил эле ушу секирип билеш керек, тасылдаш керек деп ушундай экен да. Алар тайот ушундай экен да. А биздики сыяда оорураак да. Биздики мисалы үчүн ырдаш керек. Бизде мындай микрофондо алып секин ырдасаң болбойт. Бизде кыкыр ырдаш керек да. Күч менен ырдаш керек. Учурда ошол айыл жеркесиндеги эске сала кетсек, көрөрмандарга дагы Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы маданият, Каракөл шаарындагы. Анан ал жакта маданият тармагы баягы айыл жеркеси баары бир деле көмүскөдө калып калган жокпу? Себеп дегенде сиздин маданияттын эмгек сиңирген артист экениңизди билебиз, бирок эмнегедир эл артисти намын ала элексиз да. Анан бул жагы кандай каралып атат? Эл артистин мен жолун билбейт экенмин, кандай алышат. Биз эми шаарда жашап, андай биякта биз алыс 400 километр алыспыз. Анан эл артистине документти даярдабай жүрөптүр мен. Анан жанагы жаштар эл артистин алганда, аны ойлоп калдым, кой мен документ берип коеюн деп. Анан министрге документти тапшыргам, анан болуп калышы мүмкүн. Макулдашты да, беребиз дегендер кылды. Анан мындай беребиз деп айткан жок, анан көрөлү деди, беребиз. Эми эл артистин мен давно эле алдым болот эле. Мен эмгек сиңиргенди алганыма 14 жыл болду. 14 жыл болду. А мурун 5 жыл мурун анда немен почетный грамота немен алгам, президент почетный грамота. Анан эмгек сиңиргенди алгам. Эми ошо эл артист калды да. Эми ошого деле аракет кылып без алабыз да, бир-бирибизге. Жолдорду билбейт экенмин. Эми албетте сиздин эмгектериңиз менен сөзсүз түрдө беришет болуш керек. Анан эми кайрадан чыгармачылыгыңызга келсек, ушул убакытка чейин канча обон жаздыңыз? Обонду биз Жунуңузда канча ырлар бар? Өзү 100дөн ашык обон жаздым. Анан азыр бир 40-50дей ырдалып атат да. 40-50дей. Себеби бардыгы эле ырдала бербейт экен да. Жакшы болуп калат, жаман болуп калат. Анан илгери биз партияда этилек, партияны мактайт элек. Анан Ленинди ата кылып алганбыз. Ленин атабыз сүйлөдү, ушундай. Ленинди орусат, Ленин биз ата кылганбыз илгери. Ата да дейм да. Анан азыр эми демократиялык Кыргызстан өзүнчө бөлүнгөндөн кийин заман башка эле өзгөрүп, жакшы заман келди да. Эми жакшы заманда сразу эле өнүп кетпейт экен да. Мына Садыр Жапаров келгенден бери кичине өнүгүп атат баары. Айлыгыбыз көбөйгөндө сүйүнүп атабыз. Сиз айтып атпайсызбы, ошодо элүүдөй ырларыбыз ырдалып жүрөт депчи. Андан кийинки жаштар биз деле угуп калып атабыз ырларыңыздычы. Анан мындай ырлардын өмүрлүү болуп жаралышына эмне себеп? Эмне кандай сырлары бар? Бөлүшө кетпейсизби? Эми биз обонду мындай аракет кылып чыгарат элек да. Шашпай чыгарып, аны электен өткөрүп, анан кийин сахнага алып чыгат элек. Азыр мен таң калам. Күнүгө бирден жаңы клип дейт да. Жаңы клипти карасам эле, эми кандай десем, кайталанып атат да, чындыгында. Клиптер да кайталанып атат. Мен бир 10 жыл мурун
Бейшенбек Бекке шыктаган раматтык режиссер бар да, ошол каракөл бар, мен тартам дегенден, эмне арада каракөл тартам, айылыман тарт деп, айылымды тарттырып койгонбочу. Анда да атам үйүнө барганда королор багы жыгач королор да. Ошодон кирип, эшиктин жаап, туугандарга жолугуп. Азыркылар бардыгы клибинде айылын көрсөтөт да. Демек сиз баштап берип койгон турбайсызбы? Эми кебан демек ошондой болуп калды да, ошондой болуп, жалаң эле ошондой кылып атат да, кандай десем, кайталанып атат да, көрөсүң да. Анан жаштар күнүгө эле жаңы клип десе, мен таң калам да. Биз илгери телевидениеге ретке келчүдүк, чакыруу менен анда дагы. Анан келбей койсоң урушуп, анан келип сүйүнүп келгенде де бул убакыт болот эле. Мен Ошко көп барат элем. Бишкекке да келет элем, азыраак келет элем. Андан азыркыда асфальт эмес. 14 saat жүрчү жолдочу. 14 saat. Анан келгин келбейт да. Анан ошо заман өзгөргөн сайын жакшы болуп атат да. Азыр жакшы заманда жашап атат. Көптөгөн обондорубуз жогоруда айтып калдык, популярдуу болуп бурдалып жүрөт деп. Ошол бир обонуңуздун тарыхы жөнүндө, балким өзүңүз дагы ырларды тексттеринде оңдоп жазыйм деп дагы айтканыңыз бар. Анан бир тарыхы жөнүндө кыскача кызыктуураагынан айтып бересизби? Мисалы үчүн Кимибизден, Дооронбек Садырбаев сөзү жазган. Кээ ошо Кимибизден деген түшүнбөйт эмне деген сөз. Муну эскилер түшүнөт. Ал арман ырда. Ал сенден бир жеменден. Ал арман ырда, арман. Ошол арман ырды мен баягы кыйкырып деп койсом, баары кыйкырып жатып калдым. Эмне кыйкырып атат билбейм. Себеби анын мазмунун түшүнүш керек, анан билиш керек да. Анын мисалы үчүн ырда тургандар ырдайт. Ага голос керек. Диапазон чоң. Алтынай Нарбаева жеткирип ырдайт. Ал келип сурады, мен ырдайын, аке. Мен өмүр узакка берип койдум эле. Эми аны агадан кантип алабыз? Ал дагы өзүнчө мындай чатак эле деди. Анан айттым, эгер сен ырдап телевидениеге алып чыксаң, анда мен берейин. А то силер алып элеп банкетке ырдап жүрөт экенсиңер, максатта Бишкектиктер. Биз эми айылда жашайбыз да. Айыл эмес го, шаар бар. Анан бул айтты, мен аке деди, телевидениеге биринчи ырдайм деди. Анан кийин мен банкетке ырдайм. Биринчи чындыгын телевидениеге алып чыкты. Анан бул Алтынай көздөн мурун Жалаң Ырысбаевдын ырларын ырдаса экен да. Себеби голос бар экен. Аккордеон өзү тартат экен. Анан мен муну Кимибизденди үйрөтүш үчүн эле бир жумада ара үйрөттүм. Ырдап башка Ырысбаевдын немеси башка да. Бир жума үйрөтүп анан айттым, эми болду. Сөзүн да оңдоп бердим. А жерде жалаң эркек жазган да, эркек жазган башка болот. Анан айттым, сен биз жердин ырдабайсыңбы? Жас эркекти ырдабайсың дедим. Ата мен жас эркек, бозуланга деп ырдаттым да, бозуланга эмес, жас эркек деп ырдаттым. Оңдойм да сөздөрүн, оңдойм. Даже Байдыластардан коюп сөзүн оңдошко туура келди, себеби ал киши мындай булгарный сөздөрдү кошуп койгон да. Эми аны мен айта албайм да. Айтсам атылып кетпейм. Анан аны мындай үтүтөдүм да. Ага колума келет. Себеби баш деген адам жазат да. Мен эми акын болбосом дагы анча илгери жазып, жеңемен өзүм жазгам. Каракөлдүн ыры бар өзүм жазгам. Карайымдайм жогун аны өзүм жазгам. Ошондой эгерде болсо чын сөздү мен жазган эмесмин. Аны бир Калыбек Медетбеков деген киши жазган. Мен анда жаш элем, кур чубагым. Сразу эле ошо жазып берген күнү эле оң чыгарып койгом. Сразу тапыраткам. Себеби ошондой момент келет экен да. Оңду коркпой чыгара бересиң, ырдай бересиң. Жагабы жакпайбы анда билбейм да. Ошондон ушу убагы менен өткөн адам. Азыр обондор жаралып атабы? Жаралат да. Биз мисалы үчүн мода да. Менде китептер көп да. Мен өтө окуган дагы китептерди баарын теп, лицатта отурам да. Анан жакканын отпечатать бүктөп кете берем. Анан жагып калсам, обязательно оон чыгарам. Себеби өзүң тиягыңда болсо, дараматың болсо, ошону иштегиң келет да. Иштеп чыгарып коесуң. Мисалы үчүн, мына Курортто деген чыгармамды мен илгери чыгаргам 92-жылы. Байдыластардын окутуп. Аны көп ырдабай жүрүп, эми ырдап атам. Ал азыр да алганда эле ал мындай да эл ойлойт да жаңылык болот да, жаңылык. Мисалы үчүн Анатолий Михайлов мага бир сөздү көтөрүп келген да, муну карап койчу деп. Мен окуп, бир окуп көрүп айттым. Антеке дедим, сиз аялыңыз келе чыгарып коюпсуз деп, жазып коюпсуз деп. Ошондой дедим. Мындай сүйүү темасы экен да, жакшы экен. Мен айттым, бул ырга оон чыкты деп таң калды, кандай чыгат. Мен эми муну чыгарып коем дедим. Bir yıl dayandı da ben sırada ağırlandı ketmeydi. Ben size dedim.
Ал ошондой да. О чыга турган болсо жөн эле чыгарып коет да. Өзү эле сөз өзү эле неметет да. Ыргактарын тартат. Ырдын мазмуну жакшы болуп, сөздүн анан ыйкаштыгы жакшы болсо, оң чыга оңойрок да. Оң өзү эле келет. Өзү эле келет да, өзү келет анан ошого карап иштейт да. Айтор сыры жок экен да. Сыры жок, Анчы сыры жок. сиз болуп жаралыш керек экен да. Жакшы. Учурда мисалы сиздей таланттуу инсандар чындыгында саналуу калып баратат Кыргызстанда. Анан балдарыңыздан тарбиялап, шакирттерди тарбиялап жатасызбы азыр? Мындай Жок. өзүңүз мындай ишенген бир шакирттериңиз барбы? Мен тарбиялаганда көп Сиздин бала жолдогон. мен бар тарбия Дом культурада иштеп жүрүп, участоктердин арасынан чыгат да. Мен көп адамдар тарбияладым. Мисалы үчүн Гүлзада Сартмырза деген, Нарымбек Молдобаев деген кудул болуп жүргөн. Анан кийин Раматтуу өтүп кетти, Салимат Турсунбаев деген манасчыларды илгери орустар кошмочу. Анан мен айтып орустарга түшүндүрдүм. Это же эпос, манас эпос деп 3 мүнөткө чыгарган сахнага. Ошентип жүрүп, ал 10 манасчынын бири болчу. Ал кыйын манасчы болду. Анан кийинкилерден мисалы үчүн азыр мен тарбиялаган жокмун. Биздин Дом культурада Эшим Калыбеков деген оңчу бар. Айнура Садабаева деген жетекчи режиссерибиз бар. Эң мен ошол Дом культурадагы концертный программаны полностью ошол алып барат да. Ошол жазып берет, биз мен аткарам. Чыгарса чыгам, чыгарбаса чыгарбайт. Ошондой да. Ошондой күчтүү кадрлар Дом культурага кармайт да. Мына ошо Садабаева деген бар экен. Ошол гран-при конкурс болуп калды. Облус боюнча. Кыргыз эл жөнүндө. Анан гран-прини биз утуп алдык. Себеби гран-прини алыш кыйын да. Биз барып акча берген жокпуз. Комиссия келди да, көрүп алып кеткен. Бир алака биз ойлодук, алакалыктар кыйын экен айтып берген да. Алакалыктар деген экен, аксылыктар да чаткал ошолор экен экен. Анан алар ушинтип гран-прини бизге берди. Алакага биринчи орунду берди, экинчи орунду Судагырага алып кетти. Ушундай да. Жакшы. Агай, анда эфирибиздин соңунда жогоруда айтып калбадыңызбы, ошол чыгармаңызды көрүүчүлөр менен чогуу биргеликте угуп алып. Анан дагы маегиңизге чоң рахмат, ушул алыстан бери келип, биздин төрүбүздү көрккө бөлүп, анан көрүүчүлөргө кызыктуу маек куруп бергениңизге, буюрса эл артисинен дагы бийик наамга татыктуусуз, анткени эл сизге эбак эле берип койгон ал наамды. Буюрса сиздин жаңы чыгармаларыңызды биз дагы болсо көрөт. Рахмат сизге. Ардактуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Агайыбыздан жакшы бир чыгарманы чогуу бергеликте тыңдайбыз. Sağındırma sağınbayım, seni bütün zarığamım. Sürdüp pöçü sürdübeyim, kareginden kağılayım. Sürdüp pöçü sürdübeyim, kareginden kağılayım. Oşol gündü estedin mi, yüreğimde ezbedin mi? Görmey kalsam sağın çelem, karagıttay gözlerimde. Görmey kalsam sağın çelem, karagıttay gözlerimde. Jolukkanda taysaldaysın, sırımdı men ayta albaymın. Sürdüp pöçü sürdübeyim, maraldayım arkardayım. Sürdüp
Ötüsürde beyen maraldayım arkardayım. Balbıldaşın mağa kara, ötken gündü eske salar. Bayqatpastan gelsen bolur, atağana tatağana. Bayqatpastan gelsen bolur, atağana tatağana. Sağındırmay gelsen bolur, atağana tatağana. Tolgunup tolgunda var sezimlerim. Tandırga başım digen gezimlenen. Talaysız mahabattan öksürmegin. Talanti süyendirdim. Kurkurap bozdoy berbe sezimlerim. Pazardan kaytıp kalgan gezimlenen. Bağlasın bağlamasın başka biri. Farkında bilyendirdim, farkında bilyendirdim, esimdenim. Kaygırıp kapalamba sezimlerim. Karayalap tüdep turgan gezimlenen. Kalasın kalamasın başka biri. Kadının bilyendirdim, kadının bilyendirdim, esimlerim. Zırkırap bozdoy berbe sezimlerim. Sanağa düşüvanca ezilmegen. Sanmıyor hayratımda çilek duran. Sırrımdı bilyendirdim, sırrımdı bilyendirdim.
Баштайм. Байдылда Сарнагоевдун Курортто деген чыгармасын окуп берейин. Küsü jokku bilmedim, çöpündedim gönül. Kumakay yüzdü altın diş, kurortta жүрдü bir gelin. Tanışıp burun bilmedim, taptı ben balkım sürgönüm. Karagay bildi sermindi o, kay yerde dulap жүрgönüm. Yerleri Van'dan alıp körmödü. Bütkön çögeter mezgili bir Japan vıraç emdeli. Kortkomunda gelgeni gül boldu toğdan telgeni. 24 günü saldı o 24 eken köyüne Ayaştı boydum eken dep aytıp bilbey bekergen. Göğsü geldi bir günü gümüşüm alıp kedemdi. Görüşken gözde birbirin göğdönden canım bıçağı. Min tonla bolup ketkensi bir ayda ciğen kusağı. Kayradan görüşken gözde birbirin Kayradan kayracaktasın karışmayacaktı canavar. Baştan abi. Kayradan kayracaktasın karışmayacaktı. Ya. En baştan kayrele. Çok alışkan bu. İkinci biletten başlayalım oğlum. Bunu çaptan başlatma. Bu boy bu. Ofsos böyle. Ne o neden ne oldu? Ne yapıp kaçar alışkan oldu. Ne ki koy tura görmekte izleri yaptık koy. Gör dairede anlaşasın adam. Ben gör pislik koydum da. Davay. Elektronda olsa ne var? Sıfır var. Hemen yok bunda korkma durma. Böyle şey var mı? Ya sıfır var da elektronda olsa çıkıyor. Ana okumadım. Evet. Az aga, dur statif versin. Statif gibi koylu. Oo. Şarkı svet gitmedi. Тетигинде эле тиги. Nasıl? Тетиг жабып атпаса. Бул жөлөп койгон эле. Баягындай кийгизе турган эмеси пашкасы барбы сизде? Yok hoşuna tattım. Жоқ па? Пашка бизде да бар. Bizde susuyor. Susuyor. Gözü yetmeyip koy. Ya onlara bakarım. Ben bakarım. Ben tıkıyla bakmazsın ekmek. Sen bu hırdı. Koyup yattısan kara adaşladın da adamcı. Жаңы жаздыңыз ба? Yok bu eski hoş eski navrut adaşım gerek oldu. Тұрсам ол. Иә. А, тетиг толгон эле. Oşa İstanbul'a koy. Oşa. Koy koy. Көз жетем. Oldu bu canımda kalan oldu da oldu. Болды. Adaş be. Жоқ па? Kettik ha. Та болуп эми эч ким сүйлөбөйт телефондор шүкүрлөр. Оған чейин қанша жолу, қанша рет жазылды же? Екінші жолу. Экинчи. Баштар.